Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын кезектеги чыгарылышы. Кадырман телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Үмүт телестудиясы ар бир жылы жаңыдан окуу жылын аяктап, темир канат байлап талпынып отурган жаш абитуриенттерге арнаган Университетим сыймыгым аттуу программасынын кезектеги чыгарылышын баштайт. Ал эми бүгүнкү биздин программабызда Ош мамлекеттик университетинин эң жаш компьютердик технологиялар факультети конокто болмокчу. Андыктан аз убакыт иши биз менен бирге болуңуздар. Кылым Тогошов жаңы кылым башатында адамзат коому жашоо багытын өзгөчө нукка бурду. Уучуңдан комдай коюлган убакыттын өтүшү менен жер үстүндө жашаган адамзат өзүнүн күнүмдүк жашоосу үчүн эмнелерди гана жаратып келбеди. Күн эмес жыл санап өсүп келген адам аң сезими эмнелерди гана жаратпады. Илим жана маалымат технологиясын шарттаган компьютердик технологиянын жаралышы менен биз көп ийгиликтерге жетишип келдик. Мындан кыныгылган адамзат коому жашоосун жаңы технология менен камсыздоого жабырып киришти. Бул аракетке кыргыз журту да дүйнө эли менен биргеликте кошо кадам шилтеди. Бекеринен 21-кылым технологиянын кылымы деп аталбаган чыгар. Бирок биз дүйнө жүзү жетишип отурган бул ийгиликке келечек ээлери болгон илим билимдүү жаштар аркылуу жетишүүнүн жолунда экендигибиз бардыгына маалым эмеспи? Бул иш аракетти жүзөгө ашыруунун бирден бир чоң айкын жолу билим берүү багыты. Ош мамлекеттик университети жалпы коом багытталган бул айкын жолго даярдык катары талапка ылайык кадрларды даярдоону өзүнүн эң негизги милдети кылып коюп, 2002 жылы баштагы физика-математика жана информациялык технологиялар факультетинен атайын компьютердик технологиялар факультетин бөлүп чыгарып, бүгүнкү күндө чымыркана өз ишин улантууда. Компьютердик технология факультетинин чындыгында азыркы мезгилде коом талабына ылайык кадрларды даярдоо институтунун эң негизги өзөгүн түзүүчү факультет деп айтсак да жаңылбаспыз. Бул факультеттин кыскача тарыхына кайрылчу болсок, 2002 жылдын 30 августунда физика-математика жана информациялык технологиялар факультетинин базасында инженердик жана экономикалык кадрларды дүйнөлүк стандарттын талабына жооп бере турган төмөндөгү багыт боюнча атайын адистерди даярдоо максатында ачылды. Математикалык экономика, экономика жана прикладдык информатика, компьютердик жана информациялык технологиялар, жасалма интеллект жана техникалык информатика илимдеринин тармактары боюнча илимий иштерин өнүктүрүү, компьютердик жана информациялык технологиялар боюнча илимий педагогикалык кадрларды даярдоо жана башка тармактарда. Компьютердик технология факультети 2002 жылдын 30 августунда өндүрүшкө эң бир керектүү болгон инженердик жана экономикалык кадрларды даярдоо үчүн түзүлгөн. Бүгүнкү күндө факультетте негизинен 3 адистик боюнча студенттер билим алышууда. Бул адистер төмөнкүлөр болуп эсептелет. Биринчиси эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо POFTAS адистиги болуп эсептелет. Анын бүтүрүүчүлөрүнө инженер-программист деген квалификация ыйгарылат. Экинчи адистигибиз бул экономикадагы математикалык методдор адистиги болуп, анын бүтүрүүчүлөрүнө экономист-математик деген квалификация ыйгарылат. Үчүнчү адистигибиз бул информациялык системалар жана технологиялар. Бул адистиктин бүтүрүүчүлөрүнө дагы экономист-программист квалификациясы ыйгарылат. Мындан тышкары 2003-2004 окуу жылы үчүн дагы 2 адистик ачылган. Бул информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары деп аталат. Бүтүрүүчүлөргө болсо инженер-программист квалификациясы ыйгарылат. Андан тышкары басма иштери жана редакторлоо деген жаңы адистик ачылып, бул адистиктин бүтүрүүчүлөрүнө китеп иштери боюнча адис деген квалификация ыйгарылат. Азыркы мезгилде факультетте 4 кафедра программалоо, экономикадагы математикалык методдор, прикладдык математика жана жалпы информатика деген 4 кафедрада 50 окутуучу, 10 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинен 2 илимдин доктору бар, 7 илимдин кандидаты бар, 15 улук окутуучулар эмгектенүүдө. Бүгүнкү күндө факультетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө бардыгы болуп 980 студент билим алууда.
Алардын ичинен 29 студенти бюджеттик негизде окуп жатат. Ал эми факультетте Түркиядан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана чет өлкөлөрдөн келген студенттер дагы билим алышууда. Студенттерге билим берүү негизинен бул жаңы окутуунун жаңы технологияны колдонуп окутулуп жатат. Атап айтсак, рейтингдик модулдук система колдонулат. Студенттер болсо зачет экзамендерди негизинен компьютердик тестилөө аркылуу тапшырышат. Университетибиздин бул факультети жаңы гана ачылып, жаш болгону менен жогоруда айтылгандай бир топ кадрларды төмөндөгү адистиктер боюнча даярдап келүүдө. Биринчи, эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо, PAFTAS деп аталып, квалификациясы инженер-программист. Экинчи, экономикадагы математикалык методдор, квалификациясы экономист-программист. Үчүнчү, информациялык системалар жана технологиялар деп аталып, квалификациясы экономист-программист. Төртүнчүсү, экономикадагы информациялык системалар деп аталып, квалификациясы экономист-программист. Бешинчи болсо, экономикадагы математикалык методдор жана операцияларды изилдөө деп аталып, квалификациясы экономист-программист. Мындан сырткары 2003 жана 2004 окуу жылынан баштап дагы 2 адистик ачылды. Биринчи, информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системасы деп аталып, квалификациясы инженер-программист. Ал эми экинчиси болсо, басма иштери жана редакторлоо, квалификациясы китеп иштери боюнча адис деп аталды. Программалоо кафедрасы компьютердик технологиялар факультетинде 2001 жылы ачылган. Бул кафедранын ачылыш максаты бул факультетте автоматташтырылган системалардын жана эсептөө техникасынын программалык жабдылышы деген адистиктин ачылышына байланыштуу ачылган. Бул адистик албетте азыркы учурдун талаптарына жооп бере турган адистердин бири болуп эсептелет. Себеби азыр мынау информациялык технологиялар, компьютердик технологиялар мындай аябай тез өнүгүп бара жаткан тармак болуп эсептелет. Бул тармакта иштей турган адистер албетте бизде жетишпейт. Ошон үчүн ушул адистик боюнча даярдоо ушул 2000 жылдан бери колго алынып келип жатат. Азыр ушул кыскартып айтканда ЭТАС-ПК адистиги студенттери азыр 3-курста окуп жатышат. 3 группа. Буюрса ушул 2 жылдан кийин бүтүрүүчүлөрдү чыгара баштайбыз. Албетте бул адистиктерди даярдоодо бир топ проблемалар бар. Аны албетте деканат жана ректораттын колдоосу менен чечүүгө аракеттенип жатабыз. Айрыкча мынау материалдык техникалык базаны чыңдоо, окутуучу профессордук курамдын мындай илимий потенциалын көтөрүү тармагында багытында мындай жакшы иштерди жолго коюп жатабыз. Факультет тамтоң баскан бала сыяктуу өзүнүн эң алгачкы иш кадамын баштоодо жолун таппай калган жок. Отун алганга балта керек сыяктуу эле жаш кадрларды даярдоодо да жогорку квалификациялуу адистер керек экендиги баарыбызга маалым. Учурда факультетте программалоо, экономикадагы математикалык методдор, прикладдык математика жана жалпы информатика сыяктуу 4 кафедра иштейт. Жалпы окутуучулардын курамы 50-нү түзүп, алардын ичинен 2 илимдин доктору, профессор, 7 илимдин кандидаты, доценттер жана 15 улук окутуучулар кызмат кылышат. Прикладдык математика кафедрасы компьютердик технологиялар факультети менен бирге түзүлгөн. Бул кафедрада азыркы мезгилде 1 доктор, 3 доцент, 2 илимдин кандидаты, 2 окутуучу жана 1 окутуучу эмгектенет. Кафедранын мүчөлөрү тарабынан 7 илимий изилдөө иштери алып барылып, алардын 3-өө ГАНИСтин гранттары менен каржыланган. Кафедранын мүчөлөрү тарабынан 150-ге жакын илимий жана илимий усулдук эмгектер жарык көргөн. Анын ичинде 11 монография жана илимий усулдук колдонмолор жарыкка чыккан. Прикладдык математика кафедрасында андан сырткары факультеттин базасында түзүлгөн PAFTAS, EIS, экономикадагы математикалык методдор адистигине
информациялык системалар жана технология адистигин азиздешкен студенттерге прикладдык математиканын атайын маселелери боюнча электрондук варианттагы лекциялардын жана практикалык сабактардын иштелмелери иштеп чыкты. Азыркы учурда 4 электрондук варианттагы иштелмелер окуу бөлүмүнө сунушталды. Буюрса буларды жакын арада чыгарабыз деп турабыз. Биздин факультеттеги адистиктерде окуган студенттер жакшы адис болуп чыгыш үчүн албетте мыкты математик болушу зарыл. Анын үчүн кафедрада атайын математиканын прикладдык маселелери боюнча студенттер үчүн илимий ирим иштейт. Илимий иримдин бир бөлүгү болуп студенттерди республикалык олимпиадага даярдоо. Башка айтканда студенттерди республикалык олимпиадага предмет боюнча биздин факультеттен 2 студент катышат тейлейт. Кыскасы мыкты учурдагы заманбап адис болом деген студент, адис болом деген жаш адам биздин факультетте тапшырса жаңылбайт. Дорогие абитуриенты, я обращаюсь к вам с просьбой хорошо подумать и сделать правильный выбор. Ведь правильный выбор – это выбор вашего будущего. А будущее – это поколение информатики, поколение компьютера. Я учусь на 3-м курсе специальности ПАВТАС. Я очень довольна знанию, которое я получаю здесь. Ведь именно у нас самые высококвалифицированные преподаватели и все условия для работы с компьютером. Я желаю всем сделать правильный выбор и поступить именно к нам, факультет компьютерных технологий. Всем удачи! Компьютердик технологиялар факультети аты айтып тургандай эле заманбап технологиялар менен жабдылып, учурда 979 студентке билим берип, алардын ичинен 294 студент сырттан окуу бөлүмүндө окушса, 29 студент бюджеттик негизде билим алышууда. Мына ушул билим алып жатышкан факультеттин студенттеринин арасында алар сыймыктанчу 20 окуунун мыкты студенттери да бар экендигин айтпай кетүүгө болбойт. Ал эми бул студенттердин бардыгына окуп, билим алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Атап айтсак, факультетте 6 компьютердик класс, акыркы модификациядагы 66 компьютер, 5 лазердик принтер, 1 Xerox жана университеттик масштабта эл аралык интернет тармагына туташтырылган мультимедиалык класстарын айтууга болот. Факультетте окуу процессин уюштуруунун сапатын жогорулатуу үчүн атайын окутуучу программалар, электрондук лекциялар жана окуулуктар, электрондук окуу методикалык комплекстер жана мультимедиа технологиясы кеңири колдонулууда. Ал эми биз программабыздын жүрүшүндө дал ушул факультеттин студенти болууга далалаттана ниеттенип жаткан ар бир абитуриенттерге ак жол каалап, төмөндөгү ырдестен сунабыз. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.